Айпери Суранчиева: КТРКдагы интригалардан көңүлүм калды. Теле алып баруучу Айпери Суранчиева учурда журналистика жаатынан кетип, өзүнүн сулуулук салонун ачып иштетип жүрөт. Ал бул кадамга эмне үчүн барганын YouTube каналдарынын бирине берген маегинде ачык айтты. Бул чечимди кабыл алганга чейин мен көп ойлондум. Бул кесипке азыр деле жүрөгүмдүн түпкүрүнөн жакшы көрүү сезими бар. Бирок билесизби, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип коет экен. Буга чейин канча жерде иштедим, бирок интригага аралашпаганга аракет кылдым. КТРК аябай чоң канал эмеспи, ар кандай интригалар болуп турат экен. Дал ошол интригалардан абдан көңүлүм калды. Жумушта болгон көйгөй кээ бир учурда үйгө көрсөтүлүп калган учурлар болуп калды. Маанайым жок келишим балдарыма, жолдошума дагы өз таасирин тийгизип жатты. Мындан улам КТРКдан кетүү чечимин кабыл алдым, дейт ал. Маалымат булагы Арбак эже. Былтыр 14 февраль күнү Айжанга бир тийишкен видео аябай тарап кеткен. Эсинде? 1 жыл болуптур ошондон. Кайрадан жолугуп отурабыз. Бүгүн 1 жыл өткөндөн кийин. Анан ошондо комментарийлерде аябай окшош. Комментарийлер көп болгондо ошого өзүңүздүн мындай оюңуз кандай? Окшоштук барбы чын? Окшоштук барбы?